Assalamu алейкум, урматтуу достор, Жалал Абад шаарынын тургундары жана мыймандары, Адилеттүү Жарандар каналынын подписчиктери, хейтерлери, достор. Мына Шопокко көчөсү, орусча айтканда наконец-то ачылды деп койсок да боло берет. Эми расмий түрдө ачыла элек, бирок асфальт төшөлүп бүттү. Кандай качествода это другой вопрос. Жакшы төшөлдү, жаман төшөлдү, но жол ачылды, мына машиналар жүрө баштады. Дароо эле жол кеңейгенден кийин кадимгидей эле бизде жол парковка болуп калды. Мына разметка түшө элек. Бирок бул жакын арада разметканы да түшүрөт деген надежда бар. Мына бул Чехова көчөсүгө да бир аз асфальт болуптур. Эми Чехова көчөнү жашоочулары бул маселени көтөрсө, буюрса Чехова көчө да асфальтталынып калат. Эми мына көрүп атасыңар, эми Красина көчөсү бир аз пробка азайса керек. Бул жак смуга 5 мектеп жака бара тургандар бул жолго салып көчөнү кеңейгенин көрүп жатасыңар. Эми неофициально ачылышы болду, эми официально ачылышын күтөбүз. Ленточка, шариктер менен. Көңүл бурганыңарга рахмат.